Like. Assalamu alaikum, Oşkovar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, саябкер, чабандездер, балбандар. Биз бүгүн Ноокаттабыз. Ноокат чергесинде жаш ишкер, жаш бизнесмен, тактап айтканда Кара Таш айыл өкмөтүнүн Калилин айылынан жаш ишкер Россиядан оптум тайларды алып келиптир. Сиздерге маалыматын беребиз, жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Бул жерде азыр 6 баш турат. Мирлан, ассаламу алейкум. Саламат, ден соолук жакшыбы? Келип алдыңарбы? Жакшы, иштер жакшыбы? Бунусунда 12 баш алып келдим дедиң, 12 баш. Бул жерде жалаң эле окшошот го, кашкалары, мындай алдаркалары бирдей квадрат нерселер келген окшойт. Кулундар 5-6 айлык кулундар. 5-6 айлык кулундар. Быйылкы кулундар булар азыр бардыгы тизилип тургандар. Бул жерде кашкалар окшошот, бир линиядан мыналар, каралар. Же башка элеби? Каралары бир линиябы? Мынанысы кочкор тумшук экен жаныбар, Ошондо жашына жете элек кулундар экен да. Быйылкы кулундар да. Быйылкы кулундар. Булар келгенине канча күн болду эми түшкөнүнө? Мурда күнү келди. Мурда күнү келди. Мурда күнү келди. Кудай кааласа канча баш келди? 15 баш келди. 15 баштан 2 башын саттым Бишкекте. Бишкекте сатылдыбы? Бир баштан бирөөсүнү ошо КамАЗга саттык. Шопурга. Сатылды экен. 12 бар да. КамАЗда келдиби? КамАЗда. Ошондо азыр бул чыгарылышта канча баш чыгат? Буяктан түз алып келингендер деми, бүтүн. Россиянын кайсы жерлеринен чогултуп келдиң эми буларды? Кичине сырларыңан бөлүшүп айтып өтпөйсүңбү? Курский областан. Курский областан. Воронеж. Эми терилип келиптир да, ар бир областтардан. Жол азабы, көр азабы деп бекеринен айтылбаса керек. Жолдо канча күн убакытта келди эми, ошондо сурап коелум да көрүүчүлөрүбүзгө. 5 күн жол жүрдү. Бир КамАЗда келди ошондо. Эми булар тууралуу мындай кичине жакындан тартып өтөлү. Азыр жолдо кыйналып жоошуп турган убак экен, кулундардын. Эми айтпаса деле белгилүү болсо керек, булар ошончо ал жакта да Россияда өзүң көзүң жеткенин тандап алсаң керек, бардыгын эле. Путу колуну, төрт казыгын карап, ден соолугуну карап дегендей. Ошондой алынат да тандалып, Мынасы кечкирак кулун экен. Бу кечкирак кулунбу? Эми келип, биз айткан дарекке келип көрсө боло берет. Дыйканчасынан эле мындай алып чыгып койду. Жаңы партия экен. Өзүңүздөр уктуңуздар кайсы жерден келгендерини. Эми булар баалары канча сомдон башталып, канча сомго чейинкилер булардын баалары? 130дан 250 чейин. 130 миң сомдон башталат, 250 миң сомго чейин. Эми дагы мынандай деген акылдуулар дагы жаман көп да. Мынанча эле турат го Россияда, мынанча экен дегендер дагы арабызда жок эмес. Алып келген адам билет. Ар биринин башына канчадан алынгандан сырткары жолго расход кетсе керек. Ар жерде чөп сатып алдык. Жолдо чөп берилет. Килограммдап сатат экен, биздегидей бай сатпайт экен. Престеп сатпайбы жолдо? Жок, килограммдап сатат экен. Анан сууду сатып алып аттым Россиян, Казакстан ичинде. 5 теңгеден. Даже жолдо суу да сатып алынат. Ичиргени. Ошондо кыйла эле расход минип калат экен ар биринин башына. Документи бар, жол кирасы бар. Документи, жолу кете берет экен ошентип. Эми мына кызыккандар биз айткан дарекке келе бересиздер. Азыр ушул жерде тургандардын баалары ошондойбу? 130дан башталып 250 миң сомго чейин. Жакканы көңүлүнө туура келгенин ала берет. Болсо акчаны салып келсеңиздер, чөнтөгүңүздөрдө да кете берет, жакпаса. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Тегеретип, жакшы тартып чыгарылышты көрсөтүшкө аракет кылабыз.
Biz aytқан миң уккандан бир көргөн жакшы демекчи. Келип биз айткан даректерге келсеңиздер болот. Эч кандай путтарында ишик эмелери жок, бардыгы таза, ден соолугу. Төрт казыгы таза. Азыр эми просто мындай турганы себеби жолдо кыйналып турганынан болуш керек, Азыр мынакей туугандар, көрдүңүздөрбү? Экранда көрүп турган номерлер менен байланышып бересиздер. Кайсынысы жакса дааналап өзүңү да WhatsApp'тан көрсөтүп берет. WhatsApp аркылуу чалсаңыздар дагы. Мынакей туугандар, биринчи партиядагы ушул кулундар болду. Биринчи да азыр бизден алыстабаңыздар. Шашпай отуруп алып байкап көрүңүздөр туугандар. Экинчи партияда полторашка 1 жаштагы тайлар чыгат экен. Бир эле чыгарылышта чыгат бардыгы. Эми мынакей жашы мына экинчи партиясы чыкты. Мирлан, булардан айта берем, бул жаш кандай? Бул кара кашкадан баштадык туугандар. Полторашка экен. Полторашка тишинен ачып көрсөтүп кое берелин да. Булар да ошол бир келди, жанагылар менен. Полторашка. Булар эми азаба быйыл үйрөтсө болот. Мындай тегерет бастырчы, чатка аяктарына, жамбаштарына тартайлы. Буларды чоңураак экен, анан да бир бастырып тартып коелу. Кайтара бер. Биринчи номерде бул чоңдор полторашкалардын. Эми бул полторашканын баасы канча? Буларды 250 экен болот. Бул чоңдору тегиз эле 250 миңден. Мына келишесиздер. 250 миң дегендер жана айтылгандар ушулар экен да. 250 миң сом экен. Булардын катар эми ар бирин эме кылып көрсөтүп кете беребиз туугандар. Бул жерде көп өзүңүздөр көрүп тургандай жакканын ала бересиздер. Мына торун да байкаңыздар. Бул тор кандай болду жашы? Бышты. Торунун маалыматын алабыз. Бул бышты дедиң, 3 жаш, Бышты. Бою бийик экен, Ошондо сай элек. Жаздан саят экен, жаздан жаңасы 4 жаш. Футбол таза бастырсан? Бул ушул партиябы же башка партиябы бул? Мурунку партияда экен. Жазда партияданбы? Бул минилиптир, жаныбар? Минилип тоого коюп бердиң. Эми бул быштынын баасы канча болду? Бул деле 250 миң сом кеми бар. Мынакей көрүңүздөр, жакканын аласыздар туугандар. Мунун путу кол таза, 4 казыгы. Бастыра берем, чатка аяктарында көрүңүздөр, өзү менен түз байланышып алып калыңыздар туугандар, жакса. Мунусун дагы сурайбыз эми маалыматын. Бул жаш кандай бунун эми? Мында кичине кашкасы бар экен жан. Бул да полторашка. Жалаң полторашкалар экен да. Булар. Тишине көрсөңүздөр болот. Жазга кунан. Бойлору канча чыгат эми ушулардын? Бойлорун да бир. Өлчөп атпыз. 55-60 аралыгында окшойт бойлор. Мына бийигирээк экен. 4 казыгы тазабы? Бул эми ушунун эмесине токтололчу. Бул Россиянын кайсы шаарынан алынды? Эми өзүң жатка билесиң алып келген. Воронежден алындыбы бул? Воронежден. Бул деле ошондой баасы, полторашка. Бул деле 250 миң сом кеми болот экен. Сөзсүз кеми болот айтылган баалардан. Жолуна. Мына Мирландын тайларынан. Бул да полторашка Мирлан. Зрительдер мына алуучулар көбөйүп кетти бул жердечи. Шашылыңыздар. Биз айткан дарекке келип көрөсүздөр. Мына келип көргөндөр да аябай көп болуп атат уже. Биз тартып атканда эле съемка учурунда көбөйүп кетти. Бул да полторашка, кара туяк жаныбар. Ганавер порода. Бул породасы Ганаверби? Албаш эле кулдатышы. Ганавер породасында экен. Мунун деле баасы, Ганавердин деле баасы ошол эле. Ноктолору бүт окшош экен, российский. Бизде ноктолордо мындай эмелер жок да, тоголору. Россиядан алып келдик.
Мынакей туугандар, буларды өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Кем болот сиз булардын бардыгын эле эми жолуна? Жолуна кеңип турабыз. Ошондо кулундар 130 миңден кичинелери башталат. Мына чоңдору 250 миң сомдон экен туугандар. Кайра тактап айтып өтөмүн. Бул эми акыркысы болуп атат ошондо. Bunun yaş kandayım? Bunu da tişinen görsek koyalım. Bu da paltaraşka. Şokolad tüstü eкен да жаныбар, а? Мына тишини ачып, сиздерге калыс болуш үчүн бол тиши көрүндү. Кандай? Жазга кунан экен булар тегиз эле, бир эле бышты бар экен арасында. Ошондо бир машинага ушул бардыгы баттыбы азыр? 20 baş geldi. 20 baş. Biz 15 baş atladık. 5 başka. Bunda tuyaktары таза. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде базар башталды чамасы. Көрүүчүлөр да келип көрүп атат ар бирине. Эми кайсыл номерлер менен байланыш болот, Мирлан? Ben номер ала элегем да. Айттың номериңе да айттым. Российский номерлер. Экранга дагы жазып калтырабыз туугандар. Номерлерин айтып өтсөк, плюс 996 505 менен 00 97 96 номерине байланыша бересиздер. Же биз айткан дарекке келип көрсөңүздөр болот туугандар. Мына жаш ишкер, жаш бизнесмен Мирлан менен байланышка чыгып, бааларыны пышырып ала бересиздер. Же миң уккандан бир көргөн жакшы демекчи, биз айткан дарекке келип көрсөңүздөр дагы болот туугандар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз, анда эмесе соодага береке берсин. Саламатта калыңыздар. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар туугандар.